Ассаламу алейкум достор, автоунаа сүйүүчүлөр. Бардыгыбыздын ачкычыбыз мындай пульттары бар, көп эле машиналардын өзүнүн заводской бар, же болбосо кандайдыр бир коюлган айтор. Эми бизге ушул ключүбүз компактный болуп, бир даана болуп турса, чөнтөккө салганда дагы тоскоол болбойт. Ошо менен ачса, жапса, ошо менен эле оталса. Эми бизде орточо 2005-жылдан 2010-жылга чейин машиналар көп да. Алардын пульттары эми бир аз эскирип калды, кнопкалары сынып калды, мына өзү акажап калды да. Эми бул пультту көрктөш эмес. Главное буну жакшы иштей турган кылып, сапаттуу кылып жасап алсак болду негизи. Бирок азыркы күндө мына ушул штатный пульттардын мурда чечими болгон эмес. Эми 3-4 жыл мурда чечими жок эле. Ушул эски штатный пультун же башка сатып алып, ошону жазмай болчу. Жаңылоо процессине келгенде эч кандай бир мүмкүнчүлүк жок эле. Мына азыр замандын талабына жараша X-Horse деген компания, KD, Jeffs Autel, толтура компаниялар автоунаанын универсалдуу пульттарын чыгарып баштады. Бул мындай телефон катары чыгат. Буну сиз бир машинага жаздыңыз, мисалы мына машинага буну жаздыңыз, анан ушу менен иштеп жүрөсүз. Бунун муну ачылып жабылып аткан жерде аябай бекем болот, баасы дагы арзан болот. Анан буну жаздыңыз дагы, сизде эски ачкыч дагы бар, жаңы ачкыч дагы бар. Экөө менен тең ачат жабат. Анан сиз бир күн келип машина сатып турган болуп калдыңыз. Бул ачкычыңызды эми ошол эски менен да иштейт да. Негизи штатный пульт. Ушу менен сатасыз. Буну болсо жалоолорун бересиз, чиптери менен дагы запаска кылса балким иштетет. Буну болсо кийинки сиз сатып ала турган машинаңызга кайрадан дагы жазып алсаңыз болот. Мына ушундай жакшы бир заманбап пульттар чыгып калган азыр. Бизде дагы наличка бар. Эгерде сиз өзүңүздүн эски пультуңуздан тажасаңыз, же жаңылайм десеңиз, же быштам десеңиз, же запаска жасатам десеңиз, азыр мындай жаңы стилде бунун түрдүү дизайндары бар. Мисалы буну биз BMW стиль деп коебуз. BMW-нун ачкычы ушундай болот. Toyota'ныкы бар, Ford'туку бар. Сизде кандай гана марка болбосун, баардыгынын эле пультун сөлөкөтүн окшош кылып чыгарышкан. Буну ажыратыш, айырмалаш аябай кыйын, себеби оригиналына так даана окшош, жада калса артындагы эмблемаларына чейин аябай жакшы жасап, жана оригиналдуу. Анан колуңа түшүп кетсе дагы, бирок сууга чыдамдуулугу жок, то есть влагостоящий эмес. Аны абайлайсыз. Бул пульттар дагы ошондой эле. Ошонго тууганда ушундай пайдалуу кеңеш, эгер ачкыч жасап иштеп жүргөндөр болсо, биз бир жылдар Кыргызстан боюнча ушуну поставщик болуп иштеп жүргөнбүз. Оптом баада ким ушу пультты издеп жүргөн болсо, ушундай пульттарды установка кылат элем, сатып алат элем, аппараттар керек эле десеңер деле, мен ушул пульттун аппараттарына чейин пульттун өзүндө так даана жеткирип бере алам. Мындай пульттарда сизге кандай пульт керек болсо, жардам керек болсо, жасаш керек болсо, айтор биз ушунун баардыгын сиздерге уюштуруп бере алабыз. Деги эле маалымат алам десеңиздер дагы, ошол пульт маселеси боюнча бизге карасаңар болот. Биз Бишкек шаарындабыз, Тоголок моло 85. Астына номер калтырып коем. Чалып дагы да толугураак маалымат алыңыздар. Пультту баягы жаңылайм дегендер кайрылуу бересиңер. Салам алейкум.